Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Баткен облусуна бир күндүк жумуш сапары менен барды. Ал жумуш сапарынын жүрүшүндө орто мектептерди ачуу салтанатына катышты. Ганы атындагы мектепти ачууда өкмөт башчы Баткен районундагы Көкташ айылынын тургундарын маанилүү окуя менен куттуктап, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун атынан куттуктоо сөзүн билдирди. Өзгөчө ушу мамлекетте билим жаатына көңүл буруп аткандыгыбыз бул дагы абдан чоң жөрөлгө. Азыр мына мектептерди көрүп атасыздар, жаңы заманбап менен салынып атат. İçine internet келип атат. Балдарыбыз интернет менен дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды окуу тармагында, билим алуу тармагындагы жаңы методикалардын баарын үйрөнүп, билип чоңое турган балдар болот азыр. Ошо балдардын шартын кылсак, кийинки муунубуз билимдүү, көп тилде сүйлөгөн, достукту бийик туткан балдар аң сезимдүү абдан чоң биз сыймыктана турган балдарыбыз чоңоет деген биз абдан чоң ишенүүбүз бар. Ошон үчүн биз мынакей бюджетте 150 миллиард сомдун тегерегиндеги бюджетибиздин 30 миллиард сомун ушу бала бакчаларды курууга, мектептерди курууга, мугалимдердин айлыгын төлөөгө жана башка ушу окуу тармагындагы бардык тармакта маселелерге жумшап атабыз. 30 миллиард сом bir жылда. Бир да мамлекетте 18% өзүнүн бюджетин жумшабайт. Мына жакында 150ге чейин деп милдетти алганбыз. Былтыр 90дон ашыгыраак бүтүптүр. Быйыл 150ден ашык ушу социалдык объект. Ошонун ичинде мектеп, бала бакча. 150ге деп атабыз. Анан азыр эми бу жерде Абдиев мырзабыз турат, курулуш министрибиз, агенттиктин директору. 165ге чейинки объектини быйыл бүтүрөбүз. Премьер-министр белгилегендей, курулуп жаткан окуу мекемелери жаңы талаптарга жооп берет жана анын ар бирине интернет киргизилет. Мындан тышкары премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Лейлек районуна караштуу Тогузбулак айылындагы Тогузбулак орто мектебинин ачылышына катышты. Ал аймактарда заманбап мектептерди куруу менен биз айылдагы билим берүү деңгээлин шаардыкынан эч нерсеси менен айырмаланбоосуна жетишүүгө умтулабыз деп билдирди. Премьер-министр баса белгилегендей, Кыргыз Республикасынын президентинин 2018-жылда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгына ылайык өкмөт айыл жериндеги адамдардын жашоосун жакшыртуу маселесине өзгөчө көңүл бурат. Анткени мында калктын 70%дан ашууну жашайт. Бул мектептер 225 окуучуга эсептелген. Ачылыш салтанатынан кийин жалпы билим берүү мекемелерине компьютерлик жабдуулар берилди. Азыр биз мына жакында кол койдук, 150 миллион сомго кол койдук. Кыргызстандын ар бир айылына интернет келсин деп. Жакында бөлдүк. Кудай буйрса, жакында интернет келет. Ошого компьютер ала келдик. Bir класс бүт компьютер болсун деп мына мектептин директоруна айтып. Мына 18-жылды региондо өнүктүрүү жылы деп президентибиз жаңы программасын баштап, мына өкмөтүбүз ошону аткаралы деп бардык аракет жумшап атабыз. Себеби дегенде биздин кутубуз, биздин өзүбүздүн кан тамырыбыз, биздин байлыгыбыз бул айылда. 70% элибиз айыл жеринде жашайт. Ушул биздин балдарыбыз жакшы билим алса, анан биз өнүгөбүз деп атабыз. Анан кийин мындай мектепти салыш, мына канча мектепти ачып атабыз. Анан эң атанда мен суранып кетер элем. Мугалимден кеткенден кийин дагы ушул кечинде үйгө барганда балдарды жанагы кээ бирлери жумшап атат. Андай кылбашыбыз керек. Баланын келечегин кыркып атабыз да. Лейлектен кандай гана билимдүү балдар чыккан. Эң башыбыз ошо атабыз Исхак Разаков. Мына азыр келип атып кубанып атам. Жолду карагылачы. Бишкекте жок мындай түздүгү боюнча. Мына ушундай жол Лейлекке келди. Мына ушундай жолду ар бир айылга алып барабыз, Кудай буйрса. Андан соң өкмөт башчы Лейлек районунун Караташ айылындагы бала бакчанын ачылышына катышты. Мухаммедкалай Абылгазиев баса белгилегендей, өкмөт аймактардагы балдардын чыгармачылыгын, интеллектуалдык жана спорттук потенциалын өнүктүрүү үчүн бардык шарттарды түзүүгө умтулат. Ал мурда менчиктештирилип кеткен бала бакчалардын имараттарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштер жөнүндө айтып берип, бул иш мындан ары да улантыларын билдирди. Балдардын эң келечекке болгон инсан катары түптөлүш бала бакчадан болот да. Бала бакчадан кандай тарбия алат, жазганды баардыгын ушул жерден алат.
Азыр болсо биздин максатыбыз Кыргызстанда бир дагы садикке барбай мектепке барбаш керек. Сөзсүз түрдө садик болуш керек деп атабыз. Мына азыр тарбиячыларга, мугалимдерге кайрылып кетер элек. Жакшынакай кылып тарбияласаңар. Себеби дегенде биздин келечегибиз, кыргыз элинин келечеги бул билим. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусуна бир күндүк жумуштуу сапарын жүрүшүндө Исфана шаарында орнотулган Исхак Разаковдун эстелигине гүл койду. Мындан тышкары өкмөт башы жергиликтүү фермерлердин жана кол өнөрчүлөрдүн продукциясын тартуулаган айыл чарба көргөзмөсүнө барды. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, бардыгыңыздарды ийгилик жергесинин 90 жылдык мааракеси менен. Андан соң Мухаммедкалый Абылгазиев Исфана шаарынын Борбордук стадионунда өткөн салтанаттуу иш-чарага катышып, Лейлик районунун тургундарын райондун 90 жылдыгы менен куттуктады. Өкмөт башы биздин мезгилдеги көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун инсандык деңгээлине токтолуп, Исхак Разаков кыргыз тарыхында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына жана өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсандардын катарында турат деп билдирди. Кыргыздын мамлекеттүүлүгүнө кандай өңүтүнөн карабайлы Исхак Разаков ак эмгектин үлгүсүн ата журтуна калтырып кеткен чыныгы патриот жана залкар инсан. Ал кыргыздын улуттук тарыхындагы улуу инсандардын алдыңкы сабында аты атала турган мамлекеттик жана партиялык ишмер. Сталиндин учурунда мамлекеттүүлүктү алуу кандай кыйын эле? Ал үчүн канчалаган инсандар курман болушканын билебиз. Бирок репрессия жылдарынан кийинки мезгилде Исхак Разаков сыяктуу жетекчилер чыныгы дипломаттык, кыраакылык жана өтө кылдаттык менен иштеп, бизге мамлекеттүүлүктү алып келишкен. Ала тоодой куттуу жерибизде эгемендүүлүктүн туусун желбиретүүдө бул адамдардын эмгеги өтө зор болгон. Премьер-министр баса белгилегендей, учурда Лейлик районунда республикалык бюджеттин эсебинен 21 объект курулууда. Алардын арасында 7 мектеп, 2 бала бакча жана 1 саламаттыкты сактоо объектиси бар. Ошондой эле Мухаммедкалый Абылгазиев Лейлик району достук, тилектештик жана улуттар аралык ынтымак өзгөчө байкалган аймак болуп эсептелерин билдирди. Кыргыз элинин канындагы Манас атабыздын айкөлдүгү бир тууган өзбек, тажик улуттары менен малы бирге короолош, ашы бирге жоролош болуп, канатташ жашоосунун ачкычы болуп келген жана кала берет. Лейлек достуктун, өз ара толеранттуу мамилелердин чордону, өзгөчө көп улуттуу үй бүлөлөрдүн санынын көптүгү менен Лейлек районундагы айырмаланып турат. Мунун баары биздин байлык, биздин улуттук саясаттагы негизги приоритет. Эл достугу эгиз, эл достугу деңиз дейт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2018-2020 жылдары Кыргыз Республикасында ачык өкмөттү куруу боюнча ачык өкмөт улуттук иш-аракеттер планынын бет ачар конференциясына катышты. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп бул эл аралык демилгеге кошулган. Конференциянын башталышында өкмөт башы Кыргызстандагы ачык өкмөткө арналган арт инсталляцияны ачты. Өкмөт башчы белгилегендей, ачык өкмөттү куруу алкагында өзгүлтүксүз иштеп турган уникалдуу аянтча улуттук форум түзүлгөн. Ал бийликтин бардык бутактарын жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусун камсыздайт. Азыркы биз иштеп аткан өкмөт ачык, таза иштеп бергенге бардык күчүбүздү жумшайбыз. Бул жерде эч кимдин күмөнү болбош керек. Азыртадан өзүбүздүн ишибизди биз ачыктыкка, позитивке, конструктивдүүлүк нукка бурушубуз керек. Анан азыртадан эгерде биз өкмөттү жеңдик, же болбосо өкмөт тигилерден жаап атат деген нук менен бара турган болсок, анда дагы проблемалар болот да. Ошон үчүн эч качан бири-бирибизди мындай каршылаш койбошубуз керек. Себеби дегенде биздин мекенибиз бир. Абдан оор чечимдерди кабыл алдык. Бул ачык өкмөт деген сөз абдан түшүнгөн кишиге бул абдан чоң маселе. Анын ичиндеги жанагы коррупциялык механизмдер,
элге жетпеген маалыматтар, элге жетпеген архивдик документтер, ушулардын баарын ачыкка чыгарыш муну үчүн эрк керек. Бардыгын ачык кылабыз деген ал эми мыйзам чегинде болуш керек. Канчасын ачык кылабыз, канчасы ошо биздин мамлекеттин, элдин коопсуздугу боюнча жарандардын, эң баштысы жарандардын коопсуздугуна шек келтирбеген механизмдер болуш керек. Мен да өкмөт башчысы катары, өкмөттүн мүчөсү катары бардыгыбыз колдойбуз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 19 сентябрындагы буйругу менен түзүлгөн экспедиция тарабынан Афганистан Ислам Республикасындагы Кичи жана Улуу Памирде жашаган этникалык кыргыздар үчүн гуманитардык жүк жеткирилди. Экспедициянын жүрүшүндө Памир кыргыздарына 20 тонна un, 4 тонна кумшекер, 4 тонна макарон жана азык-түлүк продуктылары, ошондой эле 20 куб метр жыгач, 120 даана темир меш, дары-дармектер жана медициналык буюмдар жеткирилди. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев мамлекеттик электрондук тейлөөлөр порталын түзүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев учурда пилоттук режимде иштеп жаткан мамлекеттик электрондук тейлөөлөр порталын түзүү боюнча иштер 4 баскычта ишке ашырылгандыгын билдирди. Комитет тарабынан портал аркылуу мамлекеттик тейлөө көрсөткөн министрлик жана ведомстволордун кызматкерлери үчүн аны пайдалануу боюнча бир катар окутуу тренингдер өткөрүлгөн. Өкмөт башчы белгилегендей, тейлөө кызматтарынын электрондук порталын түзүү маселеси калкты тейлөө жана өлкөдө бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн маанилүү болуп саналат. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга портал менен маалыматтык тутумдарды интеграциялоо боюнча тийиштүү техникалык жана уюштуруу иш-чараларын өткөрүү, мамлекеттик тейлөөгө электрондук билдирмелерди кабыл алуу жана иштеп чыгууга жооптуу кызматкерлердин даярдыгын камсыздоо тапшырылды. Ошондой эле электрондук тейлөө кызматтарын көрсөтүүгө жооптуу кызматкерлер үчүн электрондук кол тамга бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу милдеттендирилди. Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине акы төлөнүүчү жана акысыз кызматтары сыноонун жыйынтыгы боюнча 2 айлык мөөнөттө мамлекеттик электрондук тейлөөлөр порталын туруктуу негизде пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу тапшырылды. Жарандарыбызга шарт түзүүдөгү, бизнести өнүктүрүүдөгү эң маанилүү маселелердин бири бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук түрдө кызмат көрсөтүү болуп эсептелет. 189 кызмат бар. Ошолордун 22 мамлекеттик министрликтерде жана мамлекеттик органдар көргөзөт. 22 саны. Мына ушулардын баардыгын тең 189-ун электрондук формага алып келүү боюнча мына чоң иш жүрүп жатат. Буга эми кээ бириңер мен сезип атам да, мындай көңүл бөлбөй атасыңар. Көңүл бөлбөй атасыңар да, авось дагы өтүп кетет. 2 жылдан бери келаткан эми кантип 2 ай болбойт, 19 өтпөйт депчи. Андай болбойт. Анан 1 январда биз 45 мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүсү электрондук формада болуш керек. Ошого жоопкерчиликтүү мамлекеттик органдар, жетекчилер, урматтуу коллегалар, силер карагыла. Орун басардан сурайбыз, анан начальниктиги, башкарманыкы, анан айтиштиктики деген болбойт. Мен өткөндө да айткам августта дагы. Бул маселе боюнча ар бир жетекчи өзү жооп берет. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин борбордук аппаратынын жамаатына министрлик кызматка жаңыдан дайындалган Улукбек Кочкоровду жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин борбордук аппаратынын эмгек жамаатына Азамат Жаманкуловду тааныштырды. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жаңы дайындалган министрлердин кесиптик тажрыйбасын белгилеп, алардын жетекчилиги астында аталган мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүндө жакшы жагына өзгөрүүлөр болоруна ишеним билдирди. Ошондой эле вице-премьер-министр бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жана маданият, маалымат жана туризм министрлигинин астында турган биринчи милдеттерге токтолуп, Улукбек Кочкоров менен Азамат Жаманкуловдун ишине ийгиликтерди каалады.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөнүн экономика тармактарын жана калкын 2018-2019 күз-кыш жылуулук мезгилине даярдоо боюнча республикалык штабтын жыйынында тийиштүү мамлекеттик органдарга күз-кыш мезгилин туруктуу өтүүнү камсыздоого байланыштуу бардык маселелерге жоопкерчилик менен мамиле кылууну тапшырды. Вице-премьер-министр маселенин социалдык маанилүүлүгүн белгилөө менен Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте республиканын бардык шаарларындагы кардарларды жылуулук тутумуна кошууну тапшырды. Жыйындын жүрүшүндө ошондой эле өлкөнүн бюджеттик уюмдарынын жана калкынын жылуулук мезгилине даярдыгы тууралуу маалымат угулду. Кубатбек Боронов Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигине кыш мезгилинде унаа жолдорун, айрыкча тоолордогу жана ашуулардагы жолдордун абалын күн сайын көзөмөлдөөнү камсыздоону тапшырды. Өтүп бараткан аптада өкмөттүн кезектеги отуруму болуп, жыйындын күн тартибине Кыргыз Республикасынын 2018 жылга республикалык бюджети жана 2019-2020 жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору кароого коюлуп жактырылды. Аталган маселе боюнча финансы министри Адылбек Касымалиев маалымат берди. Жыйында премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев аркылуу мамлекеттик органдар тарабынан өздөштүрүлүүгө тийиш болгон түрдүү гранттык каражаттар тууралуу сурады. Өкмөт башчы мамлекеттик органдарга бөлүнгөн каражаттарды натыйжалуу жана максаттуу пайдалануу зарылдыгына өзгөчө басым жасады. Талкуу соңунда 2018 жылга республикалык бюджет жана 2019-2020 жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун жактыруу чечими кабыл алынды. Штрафтык жана санкциялар төлөнгөн учурлар бар экен. Эгерде министрлик мыйзамды кабыл алдыра албай калса, же келишимди ратификация кыла албай калса, же өкмөттүн токтому чыкпай калса, ага министр же болбосо жетекчи жооп бербейт, ал өзүбүздүн жанагындай айыптарды төлөп унчукпай жүрө берет экенбиз. Мына ушуга да адилдешүүчү. Сиз каржы министри катары айтышыңыз керек. Кайсы министр аткарып атат мыйзамдагы каралган келишимдерди, гранттарды, кредиттер келбей. Аткарбаса ага жооп бериш керек. Биз эмне үчүн санкция төлөшүбүз керек? Күн тартибиндеги кийинки маселе 2017 жылдагы республикалык бюджетти аткаруунун аудити жөнүндө эсептөө палатасынын отчетунда көрсөтүлгөн кемчилдиктерди четтетүү боюнча болду. Эсеп палатасынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыктарынын негизинде кетирилген кемчилдиктери үчүн финансы министри Адылбек Касымалиевке сөгүш, орун басары Мирлан Байгончоковго катуу сөгүш жарыяланды. Сунушум финансы министри Касымалиевке сөгүш дейли. Байгончоков ошону башкарып аткан, ал кишиге строгий выговор, катуу сөгүшпү? Катуу сөгүш. Анан ишинде ошол башкармалыктын адистерге чейин чара колдонушуңар керек. Жыйында Айыл чарба тармагындагы күзгү талаа жумуштарынын жүрүшү жана жыйынтыктары жөнүндө маселе да талкууга алынды. Сунушталган маалыматты угуп, өкмөт башчы тармактык министрликтин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча ишинин жетишсиздигин белгиледи. Өкмөт башчы өзгөчө белгилегендей, айыл чарбасын өнүктүрүүсүз өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү мүмкүн эмес. Мындай айыл чарбасы иштей баштады, механизмдерди иштей баштады деген министрликтин ордун таппай атасыңар. Анан кантип биз фермерлер өзлөрү аракет кылган боюнча эле жүрүп атабыз да биз. Ошон үчүн Нурбек Муртазаевич, сизге эскертүү. Эгерде министрликтин ишин оңдобосоңуз, мына 2 айда 6 өкмөт мүчөсү алмашты. Жыйын соңунда өкмөт башчы айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрине тармактагы натыйжалар үчүн анын жеке жоопкерчилигин дагы бир ирет эскертти жана республиканын агрардык тармагын өнүктүрүү боюнча иштерди активдештирүүнү тапшырды.